башталды окшойт да. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Мен ошол кечээ социалдык тармакта бир топ замандаштар барыңыз эже сырттан туруп эле сүйлөй бербеңиз деген үчүн сөзүмө турайын деп жыйынга кирип чыктым. Чынында жыйын мен чыгып атканда бүтө элек эле. Биринчиден ден соолугума байланыштуу чыкканга туура келди. Экинчиден президент Садыр Жапаров чыгып кетти окшойт деп кожомолдодум, себеби планшетин көтөрүп кетишти. Ошондой мен чыга берсем болсо керек дедим. Эми үчүн өтө узакка болду. Мен дагы ошо түз эфир болуп атканда эми узакка эле түшүндүрүп берейин. Саат 10го деген жыйын 11:30 башталды. Эми кыргызча башталды. Буга баарыбыз эле күнөөлүү болдук окшойт. Экинчиден жыйын өтө мына азыркыга чейин чоюлду, бирок ага себеп мен аябай таң калдым да. Мамлекет башында отурган ушу саясатчылар ушундай ойду тоону чаргытып сүйлөсө, анда мен кол алдында кызматкерлер тууралуу бир нерсе дей элбейм. Себеби жыйында ток көтөр чек арага тийиштүү маселе деген менен ошол геосаясатка дагы кирип чыгып кетип атышты. Баягы жыйынга тиешеси жок сөздөр деле айтылып атты. Менин аябай таң калганым ошол Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев экөө капа болбосо болот. Буларга оппозициянын түк кереги жок экен, душмандын деле кереги жок экен. Анткени ошол өздөрү баары жогун батек байпагына чейин айта беришет экен. Айтканда дагы мындай да мамлекет башчысычылыгына, анан ушундай жооптуу кызматка, улуттук коопсуздук кызматына келгенде адам ошо чекчеге даярданып келет деген ойдомун да мен жеке. Ток көтөрүн айт, акпы ак, көкпү көк. Анан кийин ошо тышка барып Имамали менен эмне деп сүйлөндү, анан мындай тигиндей ушу майданын эмне зарылчылыгы бар эле. Баш жагында ошол 1 сааттан ашыгыраак Кыдыршаевич менен президент түшүндүрүп беришти. Ал жагында кеп жок, карта менен маңыздуу мындай айтып берди, даярданыптыр. Бул тарабында кеп болгон жок. Бирок эмоция дегенди айрыкча мамлекет башындагы адамдагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси кармай билиш керек. Таптак эле ушинтип айтты. Ташиев Бекназаровго ыза болуп калган окшойт. Аны кайра эскерди дагы. Ага келген ошол керек болсо мен камап салам дегенге чейин барып атат да. Анан орто жерден ойлонуп кетти дагы. Ушу каршы чыгып аткандарды мен көрүп атам. Окуп атабы социалдык тармактардан. Ал бул деген сөздөрдү айтып келип, мен 5-6 оор мен сабашым да мүмкүн дегенге чейин сөздөрдү айтып атат. Эми бул жыйынга адамдарды чогултуп алып ошондой коркутуу формасында сүйлөгөн биринчиден уят. Анан майда ийне жибине чейин айтып беришкендери менен албетте каршы болуп барган тарап каршы болуп барат. Региондордон, Кадамжайдан, Жалал-Абадтан, Оштон жана башка жанагы 19 гектардын ичине жер тийип аткан аймактардан жарандарды чакырып келишиптир. Аксакал, Көксакал, анын баарын кечээ аралаш, эки тарап тең аралаш кылуучу мейманканада улуттук коопсуздук кызматынын жанында кайсы мейманкана билбейм, баардыгын ошол жерге жайгаштырышкан экен. Бүгүн жыйынга катышып отурушту. Баланча айылдан барбы десе, барбыз деп атты. Алар чыккан тушта албетте ыраазычылык сөз сүйлөнүп атты. Анткени алган киши дайыма ыраазычылык айтат. Бир тал алма алып жесең дагы алма үчүн ыраазымын дейсиң, анткени сен алып атасың. Ал эми Кемпир-Абадтан келген жергиликтүү тургундар, алар аябай болушунча алар дагы өзүнүн пикирин айтканга аракет кылышты. Негизинен тараптар тең бири-бирине болгон маселени айтышты, бирок бир чечимге келишкен жок. Ал ошондой эле күтүлгөн. Бийлик кичине ойлонуш керек. Бийлик эң биринчиден элдик экен.
Биз кол койгонго эле келдик, биз сүйлөшүп эле койдук, мына момундай болду, тигиндей болду деп эми анда бүгүнкү жыйынды кылыштын кажети жок эле, ошондой маанайда сүйлөштү да. Анан эң эле таң калтырганы, чынымды айтайын, мен Шавкат Мирзиеевдин делегациясынан эле адамдар келгендей карап отурдум. Мамлекет жетекчисинде биздин саясатчылар да, депутаттар да, биздин жарандар да дагы биздики, меники деген түшүнүк жашаш керек. Айрыкча бүгүнкүдөй манакей бир эле славян улутундагы орустар менен украиндар кандай бири-бири менен жер талашып урушуп атат. Мындай маанайда биздики деп айтылыш керек. Жок, ошол жыйын бүтөр бүткүчө 60 жолу алар айтып атпайбы, алар деп атпайбы? Алардын картасында биз берип аткан жердин баары эле анын картасында бар экен, мурун болуп келген экен деген сөздөрдү угуп атып, мен үрөйүм ушту. Бизде меники, биздин кызыкчылык, Кыргызстандын кызыкчылыгы деген маанай болуш керек эле да. Көп нерселерди айтылды. Ошол 19,5 гектарды Кемпирабадты берип аткан үчүн ушуну алып атабыз деген. Анан Камчыбек Ташиев оозунан бир жаңылып алды. А киши деле айтат, ошол Сармогол деген ушул Каба сайдын этегинде бир сууну, ал эми кичинекей эле агым суу окшойт. Муну ушуну өзбектер менен талашып атып араң алдык дейт. Кыскасын айтканда, килейген плотинаны биз жөн эле берип коюп атабыз. Өзбектер болсо ушул кенедей сууну кыйылып атып араң бериптир. Анан келип ошол чегара боюнча мен угуп отуруп ошондой чечимге келдим. Булар каршылык кыласыңарбы, социалдык тармактарда чурулдап атасыңарбы, бизге эч нерсе өтпөйт деген маанайда турат экен да. Анан бир эле кубандырганы, жогорку кеңеш эгер карап өткөрбөй койсо да калат да деген сөз президенттин оозунан чыкты. Демек, эгер жогорку кеңештин депутаттары жарандык позициясында так туруп, ошол маселени өткөрбөй койсо, демек Кемпирабадты сактап калууга азырынча мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондой эле жыйында көп өтө көп нерселер айтылды. Мен башында айтып өткөндөй, жыйынга түк, чегарага тиешеси бар, тиешеси жок, ышы кылып болгон нерсенин баары айтып атпаймынбы? Экөөнө душмандын да, оппозициянын деле кереги жок экен. Болгонун жалаяктай жайып ошол сүйлөп отура беришет экен. Ушул президент өзү тиги Алмакан апам айтты дегендей көчө ушакка салбаш керек деген менен эки достун сүйлөө манерасы Алмакан апанын сүйлөгөнүндөй эле экен. Мына жыйындагылар деле калп айттырбайт. Мен аябай нааразы болуп калдым. Бул эмнеси деп. Анан Кемпирабад боюнча өтө көп маалыматтар айтылды. Эми анын баарын ошончо кылып алып мен майда чүйдөсүнө чейин айта бергенге да болбойт. Себеби жыйында ушу айтылбай, жыйында мындай эл укпай калган, мындай деген маалымат деле айтылган жок. Жанагы 19 гектардын айланасында Кемпирабад эмне үчүн кетип атат? Анан кийин жергиликтүү тургундар болушунча өздөрүнүн баягы жүйөлөрүн келтиришти, бирок ошентсе деле айланып тегерен жок деп ушул өзбек тараптын пикирин, ошолордун позициясын алып сүйлөгөнү мамлекет башчыныкы дагы, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисиники дагы өтө өкүнүчтүү болду. Жеке мен ошону карап отуруп абдан баягы нааразы болуп калдым да. Анан дагы айта тургандардан, эгерде жазуу түрүндө болсо мен кийинчерээк кошумчалармын. Чынын айтканда кичине чарчай түштүк да, баягы эл күтүп аткан үчүн азырынча ушу маалыматтарды айтып коеюн дедим. Жакшы туруңуздар.